Бүгүн 22 февраль күнгө шаршемби облус аймагынан алынган жаңылыктар менен тааныштырып, студияда мен Рахат Бейшалиева. Саламатсыздарбы? Алгач күндүн маанилүү жаңылыктарынан кыскача. Ички иштер министрлигинин генералдар клубунун мүчөлөрү таласка келишти. Кайра бөлүштүрүү фондундагы жерлер сынак менен дыйкандарга берилүүдө. 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнү белгиленди. Президент Садыр Жапаров бүгүн 22 февралда өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеевди кабыл алды. Мамлекет башчыга Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары тарабынан Түркия Республикасында жүргүзүлгөн издөө куткаруу иштери тууралуу маалымат берилди. Бообек Ажикеев президенттин тапшырмасын аткаруу максатында ири кыйроолорго алып келген жер титирөөдөн жабыркагандарга жардам көрсөтүү үчүн 120 адамдан турган атайын топ дароо Түркияга жөнөтүлгөнүн айтып берди. Ага куткаруучулар, медиктер, кинологдор жана психологдор кирген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тарыхында биринчи жолу кыргызстандык куткаруучулар өлкөдөн сырткары куткаруу миссиясы менен чыгышты. Акыркы 2 жылда куткаруучуларды даярдоону жана кинологиялык кызматтын ишмердүүлүгүн жакшыртуу боюнча активдүү иштер жүргүзүлүүдө. Министр Кыргызстандан барган куткаруучулардын командасы чоң иш аткарганын, өз өмүрүн тобокелге салып, куткаруучулар урандылардын астынан 8 адамды, анын ичинде жаш балдарды сактап калууга, 198 адамдын сөөгүн алып чыгууга жетишкендигин баса белгиледи. Мындан тышкары Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги ал жакта жашаган жана окуп жаткан мекендештер жеринде чоң жардам колдоо көрсөтүштү. Садыр Жапаров куткаруучуларга Түркиядагы ири кыйроолорго алып келген жер титирөөнүн кесепеттерин жоюу боюнча аткарган иштери үчүн ыраазычылык билдирип, алардын иш-аракеттерин профессионалдуу, жакшы уюшкан жана натыйжалуу деп атады. Президент Түркияда болгон табигый кырсык кыйроолорго алып келип, боордош мамлекетке чоң зыян келтиргенин белгиледи. Бул жалпы кайгыга айланып, Түркия элине жардам берүүдө бардыгын бир муштумга бириктирди. Мамлекет башчы министр Бообек Ажикеевке Түркиядагы издөө куткаруу иштеринде өзгөчөлөнгөн куткаруучуларды сыйлоо боюнча сунуш киргизүүнү тапшырды. Бул башкаларга да стимул болоорун, алар мындан да мыкты иштеп, өз кесибинде өсүүгө умтула турганын баса белгиледи. Мындан тышкары президент Садыр Жапаров өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жаз жай мезгилине мүнөздүү табигый кырсыктардын алдын алуу иштерин күчөтүү керектигине токтолду. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жерге жайгаштыруу, кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо, геодезия жана картография кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады. Акылбек Жапаров учурда жерге жайгаштыруу кызматына өлкөнүн жер ресурстарын эффективдүү башкаруу боюнча жооптуу иш жүктөлгөндүгүн белгилеп, жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын ишке ашыруу алкагында айыл чарба багытындагы жерлердин аянттарын тактоо, кыймылсыз мүлк жөнүндө маалымат берүү кызматтары толугу менен электрондук форматка өттү. Электрондук форматта калкка кызмат көрсөтүү, жарандардын керектүү маалыматты же документтерди алуу убактысын бир топ кыскартты. Бул иш мындан ары да улантылат деп ишенем. Мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк комиссиянын алкагында жерге жайгаштыруу, геодезия жана картография тармагынын адистери тарабынан мамлекеттик маанидеги бир топ иштер аткарылууда. Кесиптик майрамыңыздар менен деп айтылат куттуктоодо. Ички иштер министрлигинин генералдар клубунун мүчөлөрү таласка келишти. Милициянын генерал ардагерлери президенттин инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндөгү жарлыгын ишке ашыруунун алкагында облустун ички иштер кызматкерлери менен жолугушту. Жолугушууда милицияга болгон элдин ишенимин бекемдөө, акыйкат кызмат кылуу, жоопкерчиликти чыңдоо жагдайлары белгиленди. Иш-чарада алгач Талас облустук ички иштер башкармалыгынын өткөн 2022 жыл аралыгында аткарылган иштердин жыйынтыгы туурасында маалымат берилди. Анда белгиленгендей, кылмыштуулук менен күрөшүү жана бетин ачууда өткөн жылда башкармалык жакшы жыйынтыктарга жетишкен. Тилекке каршы зордук зомбулук фактылары көбүрөөк катталган. Жол кырсыктарын алдын алуу, коомдук коопсуздукту камсыздоо багытында аткарылган көрсөткүчтөр жаман эмес. Жолугушууга ички иштер министринин орун басары, милициянын генерал майору Эркебек Ашырхон
Ходжаев, Ички иштер министрлигинин генералдар клубунун төрагасы, милициянын генерал-майору Садырбек Дубанаев, Ички иштер министрлигинин генералдар клубунун мүчөлөрү, милициянын генерал-майорлору Алымбай Султанов, Бексултан Ишимов, облустук ички иштер башкармалыгынын начальнигинин милдетин аткаруучу Азамат Токтоналиев, шаар райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн жетекчилери, өздүк курам жана ардагерлер кеңешинин төрагалары катышты. Чоң иш-чаралар жүргүзүп келип атасыздар. Учурдан пайдаланып, ошо сиздердин ишмердүүлүгүңүздөргө ийгилик каалап, эртеңки келе жаткан кыргыз ушул мамлекеттик ата мекенди коргоочулардын күнү менен дагы куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Анда жалпы ишиңиздерге ийгилик, урматтуу генералдар. Ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашыркоджаев ички иштер министри Улан Ниязбековдун тапшырмаларын натыйжалуу аткаруу боюнча талаптарын өздүк курамга толугу менен жеткирип, милиция кызматындагы кемчиликтерге токтолуу менен аларды жоюу максатында чараларды белгиледи. Камкордук көрүү аркылуу мамлекетибиздин бүтүндүгүн ар тараптан чындап сактап калууга жана өлкөбүздүн өнүгүшүнө шарт түзүлөт. Ошондой эле коомго, өлкөгө жана жан дили менен берилген өрнөктүү, нарыктуу, жаранды калыптандырууга өбүлгө түзүп, өсүп келе жаткан жаштарга туура тарбия берүүгө жана улуттук идеологияны ыйык кармоого жол берилет. Өз кезегинде генералдар клубунун төрагасы Садырбек Дубанаев милициянын тарыхына токтолуу менен азыркы учурду салыштырып, материалдык техникалык базанын жетишкен заманында жана жакшы түзүлгөн шартта милиция кызматкери ак ниет кызмат өтөөсү керектигин баса белгиледи. Анан да көйгөйлүү маселеси менен кайрылган ар бир жаранга жакындан жардам берип, кызматтык этиканы сактоого чакырды. Арызданып келсе, коя туруңуз, ана мунуңуз деп анан курсултууну айтып, жобосо бул кылмыш эмес экен, тиги бул сотко барыңыз деген сөздөрдү токтотуп, жакындан жардам бер деп министр айтат. Жакындан жардам бер ошого. Эсил билбесе билдир деп атат ошону. Мыйзам чегинде үйрөт деп. Элге инициативный болуш керек. Мейли начальник ровда болосуң. Мейли тиги анын замы болосуңбу, мейли средний звено болосуңбу, мейли капитан лейтенант болосуңбу, мейли сержант болосуңбу. Мен эмне кылдым мамлекет үчүн деген кеп дайым жүрөгүңдө туруш керек. Мамлекет мен үчүн зарплата төлөп атат деп ойлоп, а мен эмне кылдым эл үчүн, журт үчүн, мамлекет үчүн деген дайым жүрөгүңдө эстелип туруш керек. Элиң үчүн, журтуң үчүн кызмат кылгыныңды. Эгерде кайрылса олоңдобой, тескери сүйлөбөй, жытсылык мамиле жасап, биз анткени форма кийип жүрөбүз. Сиздер деген мамлекеттин өкүлү катары ошо адам менен сүйлөшөсүздөр. Муну эч качан эсиңерден чыгарбашыңыздар керек. Генералдар клубунун мүчөлөрү мындан сырткары кызматкерлерди талыкпастан окуп, билим алууга чакырышты. Ар бир кызматкер үлгүлүү жүрүм турум менен милицияга элдин ишенимин кайтаруу, кылмыштуулук менен күрөшүү жана анын бетин ачуу, акыйкат кызмат өтөөнү эскертишти. Мындай жолугушуу милициянын катарында эмгектенген кызматкерлерге бир топ пайдалуу болду. Бүгүнкү иш-чара аябай пайдалуу болду. Бизге ушул насаат айткандары чын-чынында аябай туура насаттар айтылды, бизге аябай керек. Так туура иштегиле деди. Эл менен болгон мамилеңер жакындан болсун. Кызматтык ишиңиздер так аткарыңыздар, мыйзам чегинде аткарыңыздар деп жакшы насаттарды айтты. Биз ошол биздин ардагерлер менен биз үлгү алып, ошол ардагерлер менен кеңеш алып, биз мындан кийинки ишибизди алып бара беребиз. Элдин арыз даттанууларын чечүүдө мыйзамдуулукту сактоого, кызматкерлердин күжүрмөн, кесиптик даярдыгы жогорку деңгээлде болуп, жетекчилик өздүк курамдын иштөөсүнө шарт түзүү менен биргеликте заман талабына ылайык иш алып баруу зарылдыгын жана мекен эл үчүн кызмат кылуу ар бир кызматкердин милдети экендигин баса белгиленди. Жолугушуу соңунда генералдар клубунун мүчөлөрү улуттук Манасордо комплексинде болушуп, зыярат кылышты. Рахат Бишалиева, Бекжан Жумабек уулу, Талаш шаары.
Бүгүн Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын Талас облустук башкармалыгында 14-17 сентябрь күндөрү Баткендеги куралдуу кагылышууда шейит кеткен жоокерлер эскерилип, алардын арбагына багышталып Куран окулду. Иш-чарага президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Бакытбек Нарбеков жана мекен үчүн жанын берген баатырлардын жакындары катышты. Белгилей кетсек, каргашалуу окуяда 50-гө жакын аскер кызматкери курман болгон. Алардын 4-өө Таластан. Мекенди коргоо ыйык милдет. Эскерүү иш-чарасында алгач Баткенде курман болгон жоокерлерге Куран окулду. Аллахумма гфир лана ва ли валидайя вал устазия вал жамиул вал муъминин вал муслимин муслимат. Мекен үчүн курман болгон баатырларды эскерүү иш-чарасында облус башчысы Бакытбек Нарбеков шейит кеткен баатырлардын эрдиктери ар дайым эскерилип турарын баса белгилеп, жоокерлердин ата-энелерине ыраазычылык билдирди. Урматтуу баатыр балдардын ата-энелери, сиздерге биз ыраазычылык билдиребиз. Бир боор чын айтканда коюндагы кичинекей баштап өстүргөн баласын жоготуп атса да ачуу сөз айткан жоксуздар. Мынакей күн сайын, барган сайын ата мекенди коргоочулардын аты ким экенин, канчалык керек экенин жалпы баарыбыз түшүнүп отурабыз. Баатырлар мына Чолпонбай Төлөбердиевдин музейине ушул кийинки өткөн биздин баатырлардын дагы музейин ошол жерге орноштурууга аракеттерди көрүп атабыз. Ошондуктан сиздерге бүгүнкү кызмат кылып аткан жоокерлер чеп бекем болсун, мамлекеттин бүтүндүгү эч качан ыдырабасын. Жалпы сиздердин майрамыңыздар менен куттуктайм. Тилекке каршы куралдуу кол салууда тажик аскерлеринин огунан шейит кеткен баатырлардын арасында 4 таластык жоокер болгон. Алардын арасында 1998 жылы туулган Манас районунун тургуну Чыңгыз Акчалов да бар эле. Эң бышыгы, тыңы, чапчаңы спортко жакын ушул балам болчу. Мекенибиздин бөөш топогу алтын деп кетип өтү го. Сыймыктанганда айла жок. Атына туяк калса болмок. Атына туяк калган жок, үйлөнбөй кетти болгон. İçimdeki armağanım ошол, өзүнүн эле арманы ошол болсойт. Декабрда 24-кө чыкмак. 98-жылы 12 декабрда туулган Чыңгыз Айтматов 70 жашка чыкканда тойлуктан Чыңгыз агабыздай улуг адам болсун деп атын Чыңгыз койгон болчук да. Мекен үчүн бек туруп, өлкөбүздүн коопсуздугун, элибиздин намысын коргогон ата мекенди коргоочулар эч качан унутулбаарын жана ар дайым мамлекет үчүн жанын аябаган баатырлардын эрдиктерин эстен чыгарбай, кийинки муунга үлгү катары көрсөтүп даңазаланып турарын чек ара кызматкерлери билдирди. Чек ара сакчысы болгондон кийин, чек арачы болгондон кийин ар бир мамлекеттин коопсуздугу, ар бир мамлекет чек арадан башталат. Биз бирөөнүн аймагына же бир башка мамлекеттин аймагына кирбейбиз, башка мамлекеттин жерин тартып албайбыз, бирок ошондой тескерисинче кире тургандар болсо бир дагы метр жерибизди бербейбиз. Башка бир жердин кереги жок, өзүбүздүкүн бербейбиз. Ошон үчүн чек арачылар бар. Ар дайым биздин чек ара кызматкерлери Талас облусунда жайгашкан туруктуу күнү түнү күжүрмөнү өмөттө, туруктуу күнү түнү күжүрмөн тапшырмаларды коюлган өзүнүн максаттарын так жана туура аткарып келишүүдө. Эскерте кетсек, 2022 жылдын 14-17 сентябрында Тажикстан куралдуу кол салып, Баткен облусунда жана Ош облусунун чек аралык жарандык объекттерине чабуул жасаган. Анын кесепетинен 63 кыргызстандык шейит кетип, 198 киши жабыркаган. Ошондой эле турак үйлөр, чарбалык, социалдык турмуш тиричиликти камсыз кылуучу объектилер талкаланган. 140 миңге жакын кыргызстандык чек арага жакын калктуу конуштардан эвакуацияланган. Жаркынай Тургунбекова, Бексултан Рахатбек уулу, Талас облусу. Манас районунда улуу ата мекендик согуштун жалгыз гана катышуучусу бар. Александр Филькин 93 жашта. Ардагерди полктун уулу деп аташат. Анткени ал согушка 13 жаш курагында аралашып, тестер гана бала болгон. Согуш аяктап мекенине кайтып келип үй бүлө күтүп, Манас районунун Май айыл аймагында жашап жатат. Азыр 93 жашка келди. 23 февраль мекенди коргоочулар күнүнө карата Манас районунун акими Досманбет Жээнбеков ардагерди куттуктап, жакшы каалоо тилектерин белегин тапшырды. Ардагер 93 жашта болсо да согуш мезгилиндеги ырларды айтып, келгендер менен согуш мезгилиндеги оор күндөрдү эскерди. Маанай жакшы экен, жакшы сөздөрүн айтты. Биз дагы куттуктуу белектерибизди берип,
топтап чыктык. Андан тышкары бизден Баткен окуясында былтыркы жылы 2 жараныбыз Рамазан Чыңгыз инилерибиз маркум болгон. Ошолордун ата-энесине да көңүл айтабыз. Районунда ушундай жолугушуулар болуп атат. Ошол жерге барганда дагы ата-энелерин ошол жерде белектерин тапшырабыз. Ошолорду барктап, ошолордун жасаган, аткарган иштерин албетте элибизге жеткирип туруу бул биздин милдетибиз. Ему сейчас 93 года уже, но состояние, конечно, уже старенький. Атам 93 жашта болсо да акылы зерек, теледен жаңылыктарды, кино көргөндү жакшы көрөт. Бир гана өзү басып эшикке чыга албай калды. Атама жана биздин үй бүлөгө ар дайым колдоо көрсөтүлүп, жардамдар берилип турат. Бул үчүн атам да биз да ыраазыбыз. Телевизор смотрит там всегда он. Мекенди коргоо ыйык милдет 23 февраль ата мекенди коргоо күнүнө карата студенттер менен ооган ардагерлеринин жолугушуусу өткөрүлдү. Теманы кабарчыбыз улантат. Жолугушуу ИСУда кесиптик билим берүү лицеyi тарабынан уюштурулган. Башкы максат жаштарды мекенчилдикке тарбиялоо менен мекенге ак кызмат кылууга үндөө. Ушул сиздерди көрүп биздин өсүп келе жаткан муунубуз өзүнүн мекенин чегинде туруп, мекенин коргогонго патриоттук сезимдери ойгонот деген чоң үмүт тилек менен сиздердин ушул көкүрөгүңүздөрдө жайнап туруп аткан медаль, ордендер менен келип бергениңиздерге чоң рахматыбызды билдирем. Талаш шаарынын тургуну Эрмек Жолдошов ооган жергесинде кандуу кагылышууга катышып, советтик армиянын курамында кызмат өтөгөн. Мен 18-ке чыга элем армияга кетип калгам. Колумду көтөрүп, калбайм мен барам деп. Армия өзүнчө эле бир чоң мектеп да, ал мектепти өткөн эркек жигит, ал өзүнчө мындай орусча айтканда самостоятельный болуп, көз карашы сразу өзгөрөт. Жашоого, турмушка көз карашы өзгөрүп, өзүнчө иш аракет жүргүзүп, мышление да өзгөрөт да аяктан. Жаштар менен болгон жолугушууда оогон ардагерлери жоопкердик милдеттин жоопкерчилиги кандуу кармаштагы кыйынчылыктар туурасында айтып беришти. Эми жылдан жылга айдан айга эле биздин балдар жыл сайын эле кемип атат. Эгер биздин Талас областын алсак, 60тан ашык бала уже Талас областынан да качып алып кетти, Афганистанга барып келгендерденчи. Эңириде мекенди коргоо, ак кызмат кылуу ар бир жараңды милдети. Андыктан оогон жоопкерлери жаштарды мекенди коргоого үндөдү. Жаштар биздин келечегибиз дейт. Сиздер балдар, кыздар, билимиңерди өркүндөт, илим алып атасыңар. Сиздерде ошо үмүтүбүз, маданияттуу, ар намыс, патриот болуңар да. Тилектешпиз, кубанабыз, ошону күтөбүз сиздерден, жаштар. Жигит эл четинде, жөө бетинде дейт. Силерсиңер бизде ата мекенди, элибизди, жерибизди коргой турган. Жолугушуунун соңунда студенттер тарабынан даярдалган концерттик программа тартууланды. Орозбек Бейшеба, Зина Акматова, Талаш шаары. Үрөнчүлүк, асыл тукум, тажрыйба селекциялык, кооперативдик чарбаларга, сорт сыноо станцияларына жана участкаларына мамлекеттик колдоо көрсөтүү аракеттери башталды. Айыл өкмөттөрүнө караган кайра бөлүштүрүү фондунун 50% жери эми айыл чарба башкармалыктарына берилди. Бул жер аянттары сынактын негизинде ири кооперативдерге, үрөн чарбаларына жана асыл тукум чарбаларына берилип баштады. Мындай аракеттер Манас районунда кандай ишке ашырылып жатат? Кийинки материалда. Кайра бөлүштүрүү фондунун жерлери ири кооперативдерге, үрөн чарбаларына, асыл тукум чарба жана экономикалык жактан артыкчылыктуу субъектилерге бөлүштүрүлө баштады. Өкмөттүн токтому менен айыл өкмөттөрүнүн карамагында ФПСтин жерлеринин 50% айыл чарба башкармалыктарына берилди. Эми алар азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо максатында бул жер аянттарын максаттуу пайдаланууга бөлүштүрүүдө. Документтерин баалагандан кийин берден кимдин баазы үй. Манас районунда 2771 гектар жер айыл чарба башкармалыгына өттү. Эми алар сынак менен дыйкандарга берилет. Бул үчүн атайын комиссия түзүлгөн. Кайра бөлүштүрүү фондундагы жерлерди ижарага берүү туурасында буга чейин жергиликтүү дыйкандарга маалымат берилген. Комиссияга түшкөн арыздарды карайбыз. Анан ошол айыл өкмөтүнөн агрокомитети, жер комитети депутаты бар. Депутаты ошол айылдан дагы жаштар лидерлерин чакырып
бир сыйра отуруп анан кийин назначить этебиз мынчанчы күнү силердин жериңерди, силердин айil өкмөтүңөрдөгү жерлер конкурстун негизинде берилет. Келгиле дейбиз, ошолор менен келип, документтерин карап, баллоо менен өткөндөн кийин бул берилет. Ким көп балл алса, иштеталарын ошол айылдын депутаты, ошол айылдын жаштар лидерлери билет. Биз да иштеп жүргөн дыйкандарды карап, бүттүгүн негизинде берип атабыз. Айдоо жерлерин эффективдүү пайдалануу, сандан сапатка өтүү максатын көздөгөн бул демилге ар бир аймакта ишке ашырылууда. Өтүнмө берген дыйкандар сынактан 5 талап боюнча тандалат. Артыкчылык үрөн жана асыл тукум чарбаларга, кооперативдерге берилет. Алар менен келишим түзүлөт. Эгерде келишимдин талаптары аткарылбаса, ал бир тараптуу жокко чыгарылат. Манас районунда 3 ири үрөнчүлүк чарбасы бар. Азыркы тапта аларда 205 тонна элита сортундагы үрөндөр даярдалган. Жалпы район боюнча 5 айыл өкмөттүн 4 айыл өкмөтүндө Кыргызстанда Кайыңды, Покровка, Үч Коргон эмес, Май айыл өкмөтүндө 4 айыл өкмөттөн эме ошол аренда суроо бүткөн жерлер бар болчу. Жалпы 270 гектар конкурска коюлган. Ал жерде жарыя массалык маалымат каражаттарына берилген, айыл өкмөттөрүнүн сайттарына, Facebook баракчаларына чыккан. Ошонун негизинде биз арыздарды кабыл алдык. Арыздарды кабыл алып, документтерди топтоп, азыр комиссиянын кароосуна киргиздик да. Быйылкы жылда кайра бөлүштүрүү фондунун 270 гектар жери гана сынакка коюлган. Анткени калган жерлердин мурда түзүлгөн келишимдери аягына чыга элек. Покровка айыл өкмөтүндө жерди бөлүштүрүү иштери аяктады. Бардыгы мыйзам талап кылган жобого ылайык берилди. Биздин айыл өкмөтүбүздө карамагында 2 үрөнчүлүк чарбабыз бар. Бирөө Агда үрөнчүлүк чарбасы, экинчиси Мамбет жана Ата кооперативи. Аларда Мамбет жана Ата кооперативинде 112 гектар, Агдамда 105 гектар. Анан адан тышкаркы дагы асыл тукум чарбасы бар. Маматаев Нуржигит деген ада 78 гектар бар. Анан бул боюнча биз өзү мыйзамдуу негизинде, жобонун негизинде иш алып барып атабыз. Мынакей 2 жыл ошо акцияны өткүздү. Үрөнчүлүккө багы өзүнүн жобобуз бар. Ошолорду кайра узартып беришибиз керек. Ошонун негизинде, жобонун негизинде иш алып барып атат. Себеп дегенде алар себеп кармаш керек. Мисалы үчүн бедексе, экинчисинде күздүк, элге ушул урук менен камсыз болушат да. Анан уруктун баазын бул мамлекет аныктайт. Ошол мамлекеттин баазы менен бул дыйкандарга беришет да. Манас районунда бул аракеттер менен катар жазга даярдык иштери башталды. Дыйкандарга мамлекеттик колдоо иретинде районго 44 тонна солярка 65 сомдон берилүүдө. Сапаттуу үрөндөр жетиштүү. Удобрение боюнча министрлик тарабынан ушу декабрь айында аммиачный селитра 30 сомдон келген. Биз дыйкандарга бүт маалымат жеткиргенбиз. Анан биздики Казакстанга жакын болгондугуна байланыштуу ошол убакта биздин райондо да 30 сомдон болчу. Ал убакта бар айыл өкмөттөрүнүн баары отказ беришкен. Анан биз республиканын эмеден материалдык резервтер фондуна заявка бербей алган жокпуз да. Сынак менен ижарага берилген жерлерге эми биринчи муктаждыктагы айыл чарба азыктары эгилет. Рахат Бекшелиева, Калмурат Мейманбеков, Урмат Токтурбек уулу, Манас району. Кетирилген кемчиликти жоюу аракеттери көрүлүүдө. Мындан бир апта мурун Талас районунун Бекмолду айыл аймагынын Караой айылындагы музейдин кароосуз калгандыгы белгилүү болгон. Бүгүнкү күндө музейдин ичи тазаланып, көрктү бузган көгүчкөндөрдүн өлүктөрү жана кыктары толугу менен чыгарылды. Музейдин чатырындагы тешиктер жамалып, ар бир бөлмө полуна чейин жуулуп тазаланды. Белгилей кетсек, айылдын тарыхы музейи 2003-жылы Көк Арык мектебинде ачылган. 2019-жылы айыл өкмөтүнүн балансына өткөн. Имарат эскиргендиктен быйыл музейди толук кандуу капиталдык ремонттон өткөрүү боюнча аракеттер көрүлүүдө. Каражат бөлүнгөнчө көзөмөл жана тазалоо жумуштарын жүргүзүп турууга тиешелүү кызматкерлер бекитилди. Күндө ошо жарыя болуп кеткенден кийин соттун баарын карын көрүп, жолдорун ачып, бул ичиндеги ошо тешилип калган патологдордун баарын жамап, бекитип, ичиндеги ошо көгүчкөндөрдүн немелерин баарын, кыктарын баарын тазалап, алып, жууп, кырып, ишилеп колдон келишинче мурда калыбына кайра келтирдик да. Кароолчу серип, мурда кароолчулар да убагында
белге көңүл коштук мамиле кылгандыктан азыр кайра жаңы кароочуларды анан техника бөлдүрүп жергиликтүү кеңеште атай орун жумушчу орун кылдык. Эркин каражаттан бул жерге ошо капиталдык ремонтко акча каратылып атабыз. Депутаттар менен сүйлөштүк, депутаттар колдоп беребиз деп атат. Кудай буюрса ич чыгышын баарын капиталдык ремонтто өткүзөбүз. Ушул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларга жайгаштырылды. Баракчаларыбызга катталып бөлүшүүнү унутпаңыздар. Саламатта болуңуздар.